Өлкөдө 1.200.000 баланын 24% гана бала бакчага барат. Калган 76% же 900.000 бөбөк мектепке чейинки даярдоо менен камсыз болгон эмес. Көйгөй айрыкча Ордо калаада курчу. Мындай маселеге Жипар Акматалиева дагы кабылган. Бизге аябай жакты. Биз ушу айланада эле жашайбыз. Биз ушу кызыбыз 5 жашта. Башка садикке берчүбүз, бирок алдынан айырмаланып, мында ичинде бүт бардык условиясы бар экен. Анан бизге эң негизгиси балдарды жанагы эмеге даярдоо курсу да бар экен. Мында караганда сүрөт боюнча экен, бий боюнча дагы бар экен. Кенже курактагы бөбөктөрдү сүрөт тартууга жана кол эмгекке үйрөтүүгө басым жасай турган бул бала бакча үй шартында ачылды. 45 орунга ылайыкталган. Кулактандыруудан жолдошум болуп калыптыр. 100 күндүк ушундай акциялар атырдык, программа, проекти жүрүп атыптыр деп. Мен ошого катталып подписчик болуп койгом. Ошондон эле мени өздөрү чакыртышты дагы. Анан катышып калдым. Окудан менчик бала бакчанын кандай иштетүү керектигин окутушту, бекер окутушту. Ар бир группа камдалуу сампиндин бардык талаптарына, пожарныйдын талаптарына ыңгайлаштырылып даярдадык. Мындай кызмат көрсөтүү ниетин 800 жаран билдирген. Калоочуларды министрлер кабинети бекер окутууда. 50дөн ашуун адам ийгиликтүү аяктагандыгы тууралуу сертификаттарды алган. Алардын 10-у жеке ишкер катары катталып, Ордо каланын Ленин жана 1-Май райондорунда кызмат көрсөтө баштады. Өлкөдө болсо 1725 бала бакча бар да. Бул аябай азды кылат. 95% бул болсо мамлекеттик муниципалдык бала бакча. 5% частный менчик бала бакча болуп атат да. Правительственный акселератор аркылуу иштеп жатабыз. 100 күндүн ичинде биз ушул 2 райондун ичинде 3 райондун 3 жыл массивинде бала бакча, частный бала бакча, үй типтүү бала бакча ачууга жол берүүгө, маселени чечүү боюнча максат коюлган да. Бишкек шаарындагы жаңы конуштар пилоттук долбоор катары аныкталган. Анткени дал ошол аймактарда бала бакчалар жокко эсе жана аларды куруу үчүн жер жетишсиз. Мы не ограничим абсолютно участие заявителей из других районов. Пилоттук түрдө тандалып алынган 2 райондон тышкарыдагы 2 ай ичинде ким кааласа келип катышса болот, эч кандай чектөө жок. Окуу 3 күн болот. Санитардык коопсуздук жактан билим алышат. Азыр калкка да түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Талапка ылайык балдар медициналык кароодон өтүшү керек, андан соң гана бала бакчага орноштурулат. Бул кадамдар биринчи кезекте балдардын келечеги үчүн багытталган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров пилоттук долбоор максатына жетсе, улуттук масштабда ишке киргизилерин билдирген. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Кокулбеков, Ала Тоо 24.